Ошондо алага: "Макул, сенин каалооң боюнча мен сен айткан шаарды кыйратпайын. Тезирээк ошол жакка кач, анткени сен ал жакка жетмейинче мен эч нерсе кыла албайм" деди. Ошондон улам бул шаар Соар деп аталып калган. Жер бетине күн чыкканда Лот Соарга келди. Ошондо Теңир Содом менен Аморго асмандан Теңирден болгон күкүрт менен отту жамгыр кылып төктү. Ошентип Теңир бул шаарларды, алардын тегерекчетин, тургундары, өсүмдүк аттуулары менен кыйратып салды. Лоттун аялы болсо анын артынан келе жатып кылчайып артын карады эле, туз мамыча болуп калды. Ыбрайым эртең менен эрте туруп Теңирдин алдында өзү турган жерге жөнөдү. Ал Содом менен Аморго жана алардын тегерекчетин көз чаптырып караса, жерден мештин түтүндөй болгон түтүн көтөрүлүп жатыптыр. Кудай бул тегеректин шаарларын кыйратып жатып, Ыбрайымды эстеди. Лот жашаган шаарларды кыйратып жатканда, кыйроонун ичинен Лотту алып чыкты. Лот Соардан чыгып, эки кызы менен бирге тоодо жашап калды. Анткени ал Соарда жашагандан коркту. Ал эки кызы менен бирге үңкүрдө жашап турду. Ошондо эжеси сиңдисине: "Атабыз картайды. Бүт жер жүзүнүн салты боюнча жер үстүндө бизге жакындай турган адам жок. Ошондуктан атабызды шарапка тойгузуп, аны менен жатып, атабыздын тукумун сактап калалы" деди. Алар ошол түнү өз атасын шарапка тойгузушту. Анан эжеси кирип өз атасы менен жатты. Атасы болсо анын качан жатып, качан туруп кеткенин билген жок. Эртеси күнү эжеси сиңдисине: "Мен кечээ атам менен жаттым. Бүгүн түндө да аны шарапка тойгузалы. Анан сен кирип аны менен жат, атабыздын тукумун сактап калалы" деди. Алар бул түнү да атасын шарапка тойгузушту. Анан сиңдиси кирип өз атасы менен жатты. Атасы болсо анын качан жатып, качан туруп кеткенин билген жок. Ошентип Лоттун эки кызы тең өз атасынан кош бойлуу болуп калышты. Эжеси уул төрөп, атын Маап койду. Ал ушул күнгө чейин Маап элинин атасы. Сиңдиси да уул төрөп, атын Бен Ами койду. Ал ушул күнгө чейин Амон элинин атасы. 20 бап. Ыбрайым ал жерден чыгып түштүккө келип, Кадеш менен Шурдун ортосуна жайгашып, Герар жеринде убактылуу жашап турду. Ыбрайым өз аялы Сараны: "Бул менин карындашым" деди. Ошондо Герар падышасы Абу-Мелек киши жиберип, Сараны алдыртты. Кудай Абу-Мелекке түн ичинде түшүндө келип, ага мындай деди: "Эми сен алдырган аял үчүн өлөсүң, анткени анын күйөөсү бар." Абу-Мелек болсо Сарага тийген жок. Анан айтты: "Эгедерим, кантип эле сен айыпсыз элди жок кыласың? Ал мага бул менин карындашым деп өзү айтпады беле? Сара да ал менин агам деген. Мен муну жүрөгүмдүн актыгынан жана колумдун тазалыгынан кылгам." Ошондо Кудай түшүндө ага мындай деди: "Сен муну жүрөгүңдүн актыгынан кылганыңды мен билем. Ошондуктан сени ага тийгизбей, мага каршы күнөө кылуудан сактап калдым. Аялды күйөөсүнө азыр эле кайтарып бер, анткени ал пайгамбар. Ал сен үчүн сыйынсын, ошондо сен тирүү каласың. Эгерде кайтарбасаң, анда билип кой, сен бардык адамдарың менен кошо сөзсүз өлөсүң." Ошондо Абу-Мелек эртең менен эрте туруп, өзүнүн бардык кулдарын чакырып алып, бул сөздөрдүн бардыгын аларга угуз айтып берди. Ал адамдар абдан коркуп кетишти. Анан Абу-Мелек Ыбрайымды чакырып алып, ага: "Эмне үчүн сен бизге мындай кылдың? Мага жана менин падышачылыгыма чоң күнөө келтиргендей, сага эмне күнөө кылдым эле? Мага кылбай турган иштерди кылдың. Бул ишти кылып жатканда эмне оюң бар эле?" деди. Ыбрайым мындай деп жооп берди: "Бул жерде Кудайдан коркуу жок болгондуктан мени аялымдын айынан өлтүрүп коюшат деп ойлодум. Ал чын эле менин карындашым. Экөөбүз аталаш бир тууганбыз, энебиз башка. Азыр болсо ал менин аялым. Кудай мени атамдын үйүнөн жер кезүүгө алып чыкканда, мен ага: мага ырайым кылып, сен мени кайсы жерге келсек да, бардык жерде бул менин агам деп айткан элем." Ошондо Абу-Мелек Ыбрайымга майда жана бодомал, кулдарды жана күңдөрдү берди. Аялы Сараны да ага кайра берди. Анан Абу-Мелек мындай деди: "Мына менин жерим сенин алдыңда, каалаган жериңде жаша." Сарага да мындай деди: "Мына мен бир тууган агаңа 1000 күмүш шекел бердим. Бул сенин бүт элдин алдында жүзүң ак экенин билдирет. Сен бардыгынын алдында акталдың." Анан Ыбрайым Кудайга сыйынды. Ошондо Кудай Абу-Мелекти, анын аялын күңдөрүн сакайтты. Ошондо алар төрөй башташты. Анткени Теңир Ыбрайымдын аялы Саранын айынан Абу-Мелектин үйүндөгү бардык аялдарды төрөбөс кылып салган эле. 21 бап. Теңир өз айтканындай Сарага назарын салып, ага айткан сөзүн аткарды. Саранын боюна бүтүп, Кудай айткан мезгилде Ыбрайым картайган кезде ага уул төрөп берди. Ыбрайым өзүнүн Сарадан төрөлгөн уулуна Исхак деген ат койду. Кудай ага осуяттагандай 8-күнү Ыбрайым өз уулу Исхакты сүннөткө отургузду.